Москвада монтулуп өлтүрүлгөн кыргыз жараны. Окуянын чоо жайы белгилүү болду. Сот Орусияда такси айдап иштеген кыргыз жаранын өлтүрүүгө шектөөнү 2023 жылдын 21 январына чейин камакка алды. Мындай маалымат Москва шаардык прокуратурасынын расмий сайтына жарыяланды. Белгилүү болгондой, 21 ноябрга караган түнү 33 жаштагы жаран Москвадагы Эльницкая көчөсүндөгү үйдүн коросунда токтоп турган таксинин арткы орундугуна отуруп, 50 жаштагы айдоочуга кол салган. Аны сабап, анан колун байлаган. Анан кийин чектүү коопсуздук курун мойнуна уруп, монту өлтүргөн. Ал киши колдуу болгон адамдын 5000 рублин жана банк картасын алып, окуя болгон жерден качып кеткен. Азыр кармалган жарандын шаардагы башка кылмыштарга да катыштыгы бар жогу текшерилүүдө деп жазылат маалыматта. Эскерте кетсек, буга чейин Москва шаары боюнча тергөө комитетинин сайтына таксист болуп иштеген кыргыз жаранын монтуп өлтүрүлгөнү боюнча маалымат жарыяланган. Анда орусиялык ЖМКлар маркум Кыргызстандын жараны экенин жазышкан болчу. Булак супер кежи. Москва шаарынан Казакстанга ишенимдүү кирди чыкты кызматы өз ишин баштады. Биз күн сайын саат 17:00дөн жөнөп кетебиз. Жолго чыгаардын алдында документиңиз кара тизмеде бар жогун текшерип, баарын тактап анан жолго чыгабыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар сизди жолдо чарчатпайт, эсен-аман алып барып келет. Унааларыбыз таза жана ыңгайлуу. Биздин дарек метро Волгоградский. Байланыш номер 8926 797 6724. 24 саат бою байланыштабыз. Элдик курултайдын биринчи күнү жыйынтыкталды. Кыргызстанда өтүп жаткан элдик курултайдын биринчи күнү жыйынтыкталды. Эртең менен саат 10:00 башталган жыйын 18:00 чейин созулду. Алгач курултайдын төрагасы болуп Кадыр Кушалиев шайланды. Ал эми жетекчилик курамына 20 адамдан турган аксакалдар кеңеши бекитилди. Жалпысынан 1072 делегат катышты. Аларга президент Садыр Жапаров өлкөдө жасалып жаткан иштер тууралуу айтып берди. Анын артынан жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, өкмөт башчы Акылбек Жапаров баяндама жасады. Андан соң делегаттарга сөз берилип, кечке чейин 63 адам сүйлөдү. Курултайдын экинчи күнү эртең 26 ноябрда саат 10:00 башталат. Булак спутник кежи. Садыр Жапаров: Тажикстан менен чыгараны чечүүгө олуттуу кириштик. Президент Садыр Жапаров: биринчи элдик курултайда чегара, анын ичинде Тажикстан менен болгон чегара маселесин чечүү процесси кандай жүрүп жаткандыгын айтып берди. Ал мамлекеттин бүтүндүгүнө коркунуч жараткан соңку окуялар ар бир кыргызстандыкты санаага салып, кабатырлантып келгенине токтолду. Кагылышууларда кан төгүлүп, чегарачылар менен жергиликтүү тургундардын кырчындай өмүрлөрү кыйылган. Бул каргашалуу окуялардын башкы себеби чегара тилкелеринин толук чечилмей, узакка созулуп келишинен болгонун белгиледи. Бүгүнкү күндө коңшу 3 өлкө менен чегара маселелерин тактап алдык. Ал эми коңшу Тажикстан менен чегараны чечүүгө олуттуу киришип, анын ыкчам чечилишине болгон аракетибизди жумшап жатабыз, деди президент Жапаров. Мамлекет башы Кыргыздын бир укум жери үчүн өмүрүн аябаган эр-азаматтардын эрдиги эч качан унутулбай турганына токтолду. Бийликтен бийликке өтүп, чечилбеген чоң көйгөй болуп, бизге жеткен чегара маселесин кийинки муундун өкүлдөрүнө калтырбай, кандай кыйынчылыктар жаралса дагы чечип берүүнү эң башкы максатыбыз деп келиштик. Себеби бир карыш жер үчүн куралдуу кагылыштар чыгып, канчалаган күлгүндөй өмүрлөрдүн жайрашына, канчалаган ата-энелердин медер тутуп, тирек кылган уулдарынан ажырап, кан жутуп калышына мындан ары жол берилбеши керек. Эң башкысы, ата-бабалардан мурас калган кутман жерибизди урпактарга толук сактап, ушул бойдон өткөрүп берүү негизги милдетибиз деп белгиледи Жапаров. Булак спутник кежи. Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга качан келери айтылды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга декабрда келет деп билдирди. Акипресс агенттигине тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев. Анын айтымында учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жыл аяктап баратат. Биздин президенттин ал жактын өздөрүнүн иш-чаралары бар. Биз азыр мамлекеттик иш сапарды декабрда уюштуруу маселесин макулдашып жатабыз, деди Кулубаев. Ал Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чегараны делимитациялоо жана демаркациялоо жөнүндө макулдашуу ратификацияланганын эске салды.
министрлердин деңгээлинде кол коюлду, ратификациядан өттү. Жолугушуу учурунда ратификациялык грамоталар менен алмашуу гана болот деген Кулубаев ошондон кийин макулдашуу күчүнө кирерин белгиледи. Булак Назар Ньюс KG. Акылбек Жапаров: салыкты төлөмөйүнчө эч ким тынч уктабайт. Бишкекте өтүп жаткан элдик курултайда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров салык төлөөнүн зарылдыгын айтып берди. Мындан ары Кыргызстанда ажал Кудайдан болсо, салык өкмөттөн болот. Салыкты төлөмөйүнчө эч ким тынч уктабайт. Муну жакшылыктын айлампасы катары көрүшүбүз керек. Демек, өзүбүзгө кайтып келүүчү эле жакшынакай мектептер, пенсия жөлөк пулдар. Ошондуктан салыктарды төлөө абзел. Башыбыздан баары өттү. Мындан ары бизге өнүгүүдөн башка эч нерсе жок. Президент биринчи элде болсо, анан бизде болот деген түшүнүктү киргизип жатат, деди ал. Белгилей кетсек, биринчи элдик курултай 25-26 ноябрь күндөрү Улуттук филармонияда өтүүдө. Анын жыйынтыгы боюнча биринчи элдик курултайдын резолюциясы кабыл алынат. Булак Супер KG.